Assalamu alaikum туғандар. Бүгін біз Уна мекемесіндебіз. Кече білесіздер, бұл жерде ел өте көп болған, ызы чуу болгон. Мына отырғандардың бардығы, жана мына жерде коридорда тұрғандардың бардығы, бұлар жаңыдан айдоочулук күбөлүккө экзамен тапшыруу үчүн келген жарандар. Мынакей бардығын ат фамилиясы менен алдын ала чакырылып, ушул жерден экзаменге киришет. Ал эми eski күбөлүктөрдү жаңылоого келген жарандар 31 мартка чейин акысыз алмаштырат. 1 апрелден тарта eski айдоочулук күбөлүгү бар жарандар 1389 сом төлөп eski айдоочулук күбөлүктү алмаштырат. Бул учурда форма 83 медициналык справка талап кылынбайт. Ошол жагындагы эске алыңыздар. Ал эми коридордун бул төр жагында турган жарандар булар жанагы eski 40 жыл 35 жыл мурда айдоочулук көлүктү алгандар түндүккө киргизгени келишкен. Түндүктөн чыкпай атат деп келген. Түндүккө киргизет бул эшиктен, андан кийин бул жака кирип жаңы айдоочулук күбөлүккө сүрөткө түшүп ошол жерден тапшырышат. Ошондуктан алмаштырам дегендер 31 мартка чейин келсеңер дагы болот. Андан кийин деле келип 1389 сом төлөп форма 83 жок эле келип ушул жерден айдоочулук күбөлүктү алып кетсеңиздер болот. Ош областы боюнча райондордо иштеп жатат. Ал эми бул жакта турган кишилердин бардыгы булар машина алып саткандар, өзүнө алгандар, кыскасы переоформление кылгандар тугандар. Ошондуктан келе бересиңер. Эл бүгүн кечегиге караганда бир кыйла азайган, бирок ошончо деле түндүктөн чыкпай очередке койдурам деген жарандар бар. Сиздер үчүн дагы жакшы жаңы маалымат. Ушундай очеред көп болбоштун алдын алып, Уна мекемеси эртең суббота, воскресенье күндөрү дагы иштешет. Ошондуктан ошол күндөрү дагы келип, ушул жерде очередке турбастан айдоочулук күбөлүктөрдү алмаштырып алсаңыздар болот. Буга чейин билесиздер, жол эрежеси боюнча жол кыймыл коопсуздугу кызматкерлеринен өздөрүнөн сураганбыз, ГАИ кызматкерлеринен. Азыр өзгөндөбүз. Бул жакта Азака турат, Азакадан да сурайбыз, жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Азака Жакшы, жакшы. Акыркысында Кара Суу районунан Өзгөн районуна узатты эле. Азыр жооп бересизби? Эстафетаны узаткан билем аны, ооба. Жооп бересизби? Жооп берели. Болду, келиңиз, баштайлы. Бул токтоого мүмкүн эмес. Таштын куулашы эскертүүчү жол белги. Биз бараткан багытта таш куулашы мүмкүн деген жол белги. Бул теңдеш жолдорду кесип өтүү. Жөө жүргөн адамдарга тыюу салынат. Жөө жүрүүчү адамдарга. Бурулбай эле койсо бияка, жакта карап алыңыз. Бул кооптуу жүктөр бар транспорт каражаттарынын кыймылына тыюу салынат. Бул арабалардын кыймылына, ат арабалардын кыймылына тыюу салынат. Бул жолдун оң жагынан тарышы. Жол белгиси, Жол белгиси. Бул айланпа кыймыл. Бул негизги жол. Жол бер. Айдын так сандагы күндөрүндө токтоп турууга тыюу салынат. Айдын жуп сандагы күндөрүндө токтоп турууга тыюу салынат. Бул жол белги солго бурулууга тыюу салынат, артка бурулууга тыюу салынат. Шлагбаум коюлбаган темир жол өткөлү. Бул трамвай линиясы менен кесилишүү. Бул кууп өтүүчү жол белгинин кууп өтүүчү зонасынын аякташы. Бар жок кыймылдын тыюу салынуучу зонанын бүтүшү. Туура. Бул биз бараткан неме темир жол өткөлүнө жакындоо. Жок, бул неме бир нуктуу темир жол. Бул медициналык алганыч жардам пункту. Больница. Болду, рахмат. Ушул жерден эми жалпы айдоочуларга кайрылуу жасап коюңуз. Урматтуу айдоочулар, жол эрежесин сактап, эрежеге так болуп жүрөрүңүздөр. Биз ошону талап кылабыз. Рамазан, сен неге знак сурабай калдың? Знактарды сурап чыкпайсыңбы дегендерге бир жооп берип коюнчу. Карагыла. Менден башканын баардыгы жолдо знак сурап жүрөт. Тамаша туугандар. Бул биздин Асележеке, билесиңер, Асележеке экзаменден өтө албай аткандарды окутуп даярдайт. Азыр ушундай заманда карагыла. Эжекени бул оператор тартат, бул оператордун өзүнчө дагы бир оператор бар да. Көрдүңөрбү? Карасаңар, таңгөрү дүйнө. Бул оператор эжекени тартат, оператордун өзүнчө оператору бар. СММ интернеттин заманы деген ушул окшойт туугандар. Мен да өзүмө бир оператор алсам, ушинтип сүйлөп аткандар бирөөгө тартырып турат окшойбу эми? Ушундай замандын талабына жараша жашоо болот дегендей, экзаменден өтө албай атсаңар, пробаны ала албай атсаңар, бизге жазгыла, Кудай буйрса колдон келишинче жардам беребиз, экзаменге даярдайбыз, экзаменден Кудай буйрса өтөсүңөр. Шаардын ичинде пробкаларды жоёлу деп демилге көтөрдүк эле, ошол демилге Кудай буйрса жыйынтыгын берип, мына жерден стоп знак алынды, Кудай буйрса.
Мына знак алмашпай калыптыр. Мына знактын ордуна со шлагбаум деген знактарды 50 метр аралыктан коюп келген. Мына бул жакта азыр знактар турат. Көчөнүн 4 тарабына коюлду. Буягына дагы и бул жагына дагы коюлду туугандар. Эми ушул жерде стоп знак жок экен, токтобой өтө берсеңер болот. Бирок ошондо дагы знак жок экен болду деп нарушение кылып катуу айдап, бирөөнү сүзүп албастан акырын көңүл буруп, жол эрежесин сактап, Кудай буйрса айдай бересиздер. Ал эми мына знактар болгон болсо, Кудай буйрса алмашат. Бүгүн албай кетип калышыптыр. Эми Кудай буйрса дагы балдарга кайрылабыз, келип алмаштырып алып коюшат. Знактар боюнча маселе болсо, кайрылып бизге жаза бериңиздер. Андан сырткары биздин ушул сунуштарды четке какпай, колдоо көрсөтүп ушул знактарды чечип бергенге жардам берген жалпы патрулдук милиция жамаатына, анын катарында Назар акеге да чоң рахмат. Дайыма эл менен тыгыз иштешип жүрө бергиле. Биз дагы Кудай буйрса колдон келишинче айдоочуларыбызга пайдалуу маалыматтарды чыгарганга аракет кылабыз. Мен өзү мындай маалыматтарды издебейм, ачык элечи. Ушундай маалыматтар өзү эле алдыма чыгып калат да. Не кылайын эми ушундай чыгып калса, карагыла. Мына знак жерде жатат, мына турбасы сынган, канча убактан бери жатат белгисиз. Бул деле бир кыйла пул турат да, мисалы азыр бир жерге знак жетишсиз, знак коюп бергиле десең, 2 жума күттүрөт, 3 жума күттүрөт мисалы. Мына жатат турбасы менен даяр. Ушунун астына улап туруп эле фундаментин куюп, жакшынакай кылып бир жерге установка кылып койсо болот. Ушундай кайдыгер мамиле качан бизде токтойт экен. Ушинтип коомчулук, көпчүлүк айтып жүрүп бири-бирибизди тарбиялайт окшойбуз. Бул жаткан жердин дарек экенин айтып коеюн. Черемушкада Датка маркеттин алдында. Бул жагында Кадамжай магазини бар илгерки. Бул светофордун жанында. Мына жерде жатат. Дагы эмнени баштадыңбы? Мына кнопканы көрдүңбү? Бул кнопка деген целый аппарат да, карабайсыңбы? Бул аппарат Кыргызстандагы эң бир чоң бизнесмендердин аппараты. Билесиңер, Кыргызстанда ишкерлердин көпчүлүгү тигүүчүлүк менен алектенет. Дал ушул жерден кыргыз журкандары, менмин деген төшөк журканын баардыгы ушул жерден даярдалып чыгарылат. Эми бул аппарат сатылат. Андан сырткары мынаны кара. Биз буга чейин пуховиктерди, наркотиктерди айтабыз го, үйгө алып келгенде. Бул таза пахтадан дагы, мына карасаң. Таза пахта салган. Мунун ичине пахта салса болот, кыскасы баардыгы. Мунулардын баардыгы кыпчык, нормада кармап берип турат. Ушул аппарат Асан сатылат, өтө срочно, шашылышпада. Мондай өзүнүн шаймандары менен мына жакта, анан мындай атайын жасай турган столдору менен. Ар жакта бирөөсү, мына экинчиси, эки столу, анан мунулар баардыгы сатылат. Даяр бизнес экен да? Даяр бизнес. Ушул шаймандардын баардыгын сатып аласыңар, өздөрү установкага жардам берет. Техникаларды кандай иштетет, ал жагына да жардам берет. Бирок ал жагын, конечно, акчага үйрөтүшү мүмкүн, өзүңөр сүйлөшөсүңөр. Бирок билген адамдар муну көрүп эле сразу түшүнөт. Бул аппарат чындыгында пул таба турган аппарат. Канча оймо салып берет экен эми бул? Бул оймонун түрүн салат. Канча дедиңиз? 3000 дедиңизби? 300 оймонун түрүн салат. Эми элестетсең, 300 оймон мындайынан салат. Асартмен тыгып таштайт экен да? Бир экен да, мындай. Жийип таштайт экен да? Муну аппараттардын баардыгы иштейт. Эч бир жери сынык эмес. Мына карасаң мына. Буга жөн эле жанагы компьютерден заданияны берип коесуң. Бул өзү автоматически баягы сантиметрлерин коюп туруп өзү тигип чыга берет. Аз мители. Басынан анан ушул жерде готовый бизнесби? Ушул жерде калабы же алып чыгып кетиш керек? Жок, бул жерден алып чыгып кетиш керек. Мына аппараттардын баардыгын, столдарды алып чыгып кетиш керек. Бул жер уже башка бирөөгө арендага кетип атат. Ошондуктан бул аппараттарды сатып атат экен. Ээсинин телефон номерин коюп коебуз. Акчасы 500 000, бирок кеми бар. Мындай содалашуу жолу бар. Бар, а? Чала бересиңер, бүт жактарын өздөрү үйрөтүп жардам беребиз деп атат. Андыктан экрандагы номерге чалгыла срочно.